Бишкекте саат 12. Баскан жол. Талант. Эмгек. Ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12-ден 13-кө чейин Кыргыз радиосунда. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Кыргыз радиосунун толкунунда Күн чубак программасы. Күн чубак түз эфирдеги өтүүчү 1 сааттык программа. Биз бүгүн кыргыз адабиятынын күнүнө карата жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата уюштурулуп жаткан Канткенде адам уулу адам болот деп аталган республикалык китеп окуу конкурсу тууралуу сөз кылабыз. Бул конкурсту Ыйык ата журт коому, Окуу басма үйү жана Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институту биргелешип уюштурууда. Китеп окуу конкурсу кандай тартипте, кандай эреженин негизинде өтөт? Ага кимдер катыша алат? Конкурс кайсы чыгармаларга негизделген? Кандай байгелери бар деген суроолордун тегерегинде сөз болот. Студиябызга бүгүн Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институтунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин доктору Айнура Кадырмамбетова жана окуу басма үйүнүн жетекчиси Сейитбек Идрисов чакырылды. Эмесе, маегибизди баштай берели. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Биз билгенде мындай конкурс республикалык масштабтагы экинчи жолу өтүп жатат болушу керек, Былтырбы же кайсы жылы Манас эпосуна байланыштуу өткөн, Ал жөнүндө маалымат кеңири тарады беле? Ошондо биз жакшы айттыңыз. Ушул эле жылдын январь айынан апрель айына чейин Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институту менен биргеликте быйыл эле Манас эпосунун Саякбай Карлаев вариантын боюнча республикалык деңгээлде конкурс уюштурганбыз. Бул конкурсту дагы ошол республиканын баардык аймактарына соц тармактары аркылуу болсун, радиолор аркылуу деги эле мындай атайын баракчаларды чыгаруу аркылуу болсун, бүт жогорку окуу жайларга, мектеп окуучуларына айтор кайсы жерге колубуз жетсе, кайсы жерге үнүбүз жетсе, баардык жерге жарыя кылып жеткизгенге аракет кылганбыз. Бул конкурс дагы өтө жогорку деңгээлде өттү. Башкача айтканда, буга чейин баягы Манас эпосу боюнча көбүнчө республикалык деңгээлде баягы манасчылардын ортосунда айтыштар уюштурулуп келет. Бирок Манас эпосу боюнча атайын китеп окуу конкурсу ошол биринчи жолу республикалык деңгээлде уюштурулду да. Бул биз башында бир аз санааркап мындай кооптонгонбуз. Манас эпосу боюнча ушундай көлөмдүү чыгарма боюнча окурмандардын баардык баягы жашын чектебестен баардык катмарына биз ушинтип жарыялап алдык. Эми кантип өткөрөбүз, кантип окурмандар катышат деп башына биз бир аз кооптонгонбуз. Бирок биз кооптонгондон дагы мындай жакшы бир деңгээлде өттү десек болот. Республикалык деңгээлде бир 5000ден ашык киши катышкан. Мындай жашын чектебей 7-ден 70 жашка чейин башкача айтканда китеп окуп тамга тааныган балдардан баштап окуй албай калган, каарыган аталарыбыз, апаларыбызга чейин баардыгы катышып, ошол эле мезгилде баягы кесиптик же болбосо тармактык бир чектөө дагы коюлган эмес. Башкача айтканда баардык тармактын, баардык адистердин кызматкерлери катышып, алардын арасында Айтматов таануучулар, эми Манас таануучулар дагы бар болчу. Алар дагы катышты. Ошол эле мезгилде манасчылар дагы катышты. Айтор биз мындай эч бир чектөө коюлган эмес. Бирок кээ бир окурмандар тарабынан ушундай бир кооптонуулар болду. Ошондой Манас таануучулар катышып атса, манасчылар катышып атса, анан биз кантип байыге жетишебиз дегендей ушундай бир кооптонуулар болду. Бирок жыйынтыгына келгенде баш байгени мисалы үчүн бир жеке мекемеде иштеген, мындай эсеп бухгалтер деп коебуз го, бухгалтердик эмеде иштеген жөнөкөй эле бир кыз алып кетти мисалы үчүн баш байгени. Эмне үчүн ошо катышып аткан манас советтер алган жок? Демек бул баягы жок, саясат эч кандай эмеси болгон жок. Биз баардык нерсени мындай ачык, так, баардык мындай калыс түрүндө өткөрдүк. Бирок эми бул жерде баягы китеп окууда же болбосо ошол китепти кабыл алууда
кесиптик же болбосо башка бир эме жолтоо болбойт экен да көрсө. Кайсы эле окурман китепти колго алып окуй турган болсо, сөзсүз түрдө баягы өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алып, өзүнүн деңгээлине жараша баягы китептин баягы эмесин көрсөтө алат экен да, баягы жыйынтыгынчы конкурстун. Анан ошол конкурстан кийин дагы бир тажрыйба болуп калды да кийинки конкурска. Албетте бизге аябай жакшы тажрыйба болду. Ошол тажрыйбанын негизинде мына буюрса сентябрь айынын 20-сынан баштап Айтматовдун бул жерде 3 китеби боюнча конкурс, республикалык конкурс уюштурулду. Бул китептерден матай кетели. Жеңиз Айтматовдун Кылым картар бир күн, анан ушул эле китептин орусчасы И дольше века длится день, анан Ак кеме повести боюнча жарыяланды. Ушул 3 китептин буюрса окурмандар ушул 3 китептин бирөөсүн тандап алып конкурска катышса болот. Каалаган тандап алса болот. Каалаган бирөөсүн Орус тандап. тилдүү болсо тиги орусчасын. Орус тилдүү болсо орус тилдүүсүнө, кыргыз тилдүү болсо кыргызчасына алып кылса болот. Бул жерде Илимдер Академиясынын дагы жасаган иши, аткарган милдети чоң деп эсептейм да. Анткени ал жерге тесттерди, суроолорду түзүш керек да. Ал сөзсүз эле сиздер тараптан болду да. Ошондо сиздер кандай деңгээлде түзүп атасыздар, мисалы ушу Айтматовду? Мисалы Ак кеме, ошол эле Кылым картар бир күндө айталы. Өзүңүздөрдүн деңгээлдеби? Жок, бул мындай жалпы окурмандарга ылайыкташтырылып түзүлөт да. Мен муну алып коеюнчу. Жалпы эле окурмандардын деңгээлине ылайыкташтырылып, мектеп окурманы же болбосо улгайган карыялар, окурмандардын деңгээлинде мындай жөнөкөйрөөк түзүлөт да. Жооп бере турган. Негизгиси ошол чыгарма менен толук таанышып, анын мындай жалпы идеясын түшүнүп, анан каармандар жөнүндө маалымат алып, дегендей ушундай болсо, ошолордун деңгээлинде эле түзүлөт да суроо. Анда оңоюраак. Манас боюнча деле ошондой болчу. Манас боюнча деле. Жана мектептер 11-класс бүтүп атканда же болбосо вузга тапшырып атканда тапшыруу учурунда берилчү тесттер бар го. Суроолор коюлат, анан кийин анын варианттары, бир 4 жооптору коюлат, ошону эле белгилеш керек болот. Тиги орусчасын болсо орусча түзүлөт. Ооба, орусча түзүлөт, ошону текшере келген да бул сиздердин милдет да? Текшерүү, жыйынтыгын чыгаруу. Албетте, баягы уюштуруучу мекемелер катарында ыйык ата журт коомдук жаштар фондусу, окуу басма үйү, анан Улуттук илимдер академиясы Тил жана Адабият институтунда атайын комиссия түзүлөт. Ошол комиссия негизинен суроолор ошол комиссия тарабынан такталат. Андан сырткары кийин жыйынтыгын чыгарганда биз негизинен Манас эпосун өткөргөндө ошондой болду. Оптикалык түрдө тест алабыз. Башка айтканда тести 2 түрдүү болот. Бирөөсү суроо баракчасы, экинчиси жооп баракчасы болот. Суроо баракчасын окуп, туура жоопторду жооп баракчасына белгилешет. Башка айтканда оптикалык баракчага белгилейт. Биз эмне үчүн мындай кылып атабыз? Себеби жыйынтыгын чыгарганда республиканын баардык аймактарынан катышкан ошол 5000-6000 окурмандын баарын окуп чыгуу өтө оор болот. Ошон үчүн биз өтө кыска убакыттын ичинде компьютердик программанын негизинде жыйынтыктарды ушул компьютер аркылуу чыгара алабыз. Демек калыста болот деген сөз. Албетте бул калыстагы болот. Бул жерде эч кандай мындай адам фактору эч качан аралашпайт бул жерде. Тиги Манас боюнча жыйынтык чыгарылганда баары өздөрүнүн жыйынтыктарына макул болушту беле? Баардыгы макул болушту. Ооба. Эмне үчүн ушу Кылым картар бир күн менен Ак кеме тандалды? Же башка чыгармалар деле кийин конкурска кире береби? Албетте Айтматовдун кайсы гана чыгармасын чекесинен тандап алып конкурска коюуга болот. Ал түгүл өтө жаш кезинде жазган аңгемелерин дагы актуалдуу десек болот. Же болбосо чыккан повесттер ошол эле Жамиля менен бетме бетте деле конкурска коюуга болмок да. Бирок эмне үчүн ушул Ак кеме менен бетме бетте Кылым картар бир күндө тандап алдык дегенде эми бүгүнкү күн үчүн өтө актуалдуу маселелер бар да. Мисалы үчүн Ак кеме повестинде дагы, Кылым картар бир күн повестинде дагы. Аслында бул повесттер дүйнөлүк деңгээлде аябай кеңири таралган, абдан мындай жогорку баа алган чыгармалар да. Мисалы үчүн эмне үчүн Ак кеме повести дегенде өтө эле жөнөкөйлөштүрүп айтсак, эми Айтматовдун албетте чыгармачылыгын ар кандай кырдаалда, ар кандай катмарда кароого болот. Аны жанакындай жөнөкөй үй бүлөлүк турмуштук деңгээлде караса болот. Улуттук деңгээлде караса болот, эл аралык деңгээлде караса болот, дүйнөлүк жалпы адамзаттык катмардан кароого болот. Анан өтө эле жөнөкөйлөштүрүп айтканда, мисалы үчүн
азыр эми бизде эми ал турмуштун баардык учурунда болуп келген. Мисалы үчүн кандайдыр бир турмуштук шарт менен ата эне баладан бөлүнүп калган учур бар да, мисалы үчүн Аккемеде бала таятасынын колунда калып атпайбы, анан ата энесине болгон сагынычы, анан баланын жан дүйнөсү кандай бир психологиялык жабыркоо башынан өтүп атат дегендей. Анан ошол канчалык деңгээлде баланын психологиясына таасир берет дегендей. Коом ушу балага, анан карыяларга көбүрөөк кам көрүш керек деген маселе бар дегендей. Ушул маселелерди карап, анан ушул Аккеме повестин, анан калса деги эле айтып атпаймынбы, Айтматовдун баардык чыгармалары көп катмарлуу чыгарма, ошонун ичинде Аккеме көркөмдүк жагынан да окумуш да, бир канча катмарларда кароого болот. Ошондой эле Кылым картар бир күн романын ала турган болсок, эми ал жанакы башка романдарына, мисалы үчүн Тавра Кассандрага же болбосо Тоолор кулагандага караганда кыргыздын турмушуна өтө жакын. Бир караганда. Экинчиден, азыр манкуртизм маселеси абдан курчтуруп атат деп айтсак болот да. Мисалы үчүн Кылым картар бир күндө жоламан. Эми ал баягы аргастан душмандардын жанагындай кийлигишүүсүнүн натыйжасында жанагынтип манкурт болуп калып атат. Ата энесин тааныбай, энесине жанагынтип ок атып атат да. Анан ошонун эле берки илим билим өнүккөн замандагы тиби бул Советжан. Анан бизде азыр жаштар ушу улуттук баалуулуктар, каада салт деген маселеге мындай нигилисттик көз менен караган учурлар көп болуп атпайбы? Эне тилди деле барктабоо деген сыяктуу нерселер. Анан бул маселе ушул Кылым картар бир күндө дагы абдан курч коюлган. Ошондой эле Аккеме повестинде дагы курч коюлган да. Анан ушул негизде ушул эки чыгарма тандалып алдыго. Демилгелөөчү мындай мекемелердин пикирлери ушу бир жерден тогушту ушул эки чыгармага келгенде деп айтсак болот да. Анан ушул эки чыгарманы окуу басма үйү кайталап басып чыктыңыздар, Ушул иш чара үчүнбү же кандай максат? Атайын ушул иш чара үчүн чыгарылды. Басмага Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунун окумуштуулар кеңеши тарабынан сунушталды. Басмага дагы ошол институттагы могу Айнур эже сыяктуу илим поз эжелерибиз редакциялык, коррекциялык, айтор ошол басмага берүү жагына өтө чоң салымдарын кошту. Анан буга чейин балким жакынкы убакта эмес, мурдараак убакытта өз-өзүнчө болуп чыккан экен китептер. Мисалы үчүн Кылым картар бир күн, Аккеме. Бирок жакынкы убакыттарда ушул биринчи жолу өз-өзүнчө болуп китеп болуп чыкты. Мисалы үчүн Кылым картар бир күн романы, анан Аккеме повести. Мурунку китептерге караганда бир аз өзгөчө жактары бар. Мисалы үчүн ички жасалгасында, сырткы мукабасын жасалгасында мүмкүн болушунча биз мындай өзгөчө жасалганга аракет кылдык. Жаңы көз караш менен, жакшы идеялар менен көркөмдөп чыгарганга аракет кылдык. Ошол эле мезгилде буга чейин көбүнчө баягындай актай офсеттик кагаз менен басылчу экен китептер. Биз бул жолкусунда ошол баягы дүйнөлүк бестселлер китептер басылган атайын сары барак бар. Ошол апапак эмес, апапак эмес, бир аз саргыч. Ошондой барак менен басканга аракет кылдык. Бул бир жагынан жука, экинчи жагынан окурманды мындай көзүнө кыйнабайт. Үчүнчүдөн бул китеп барак аябай жеңил болгондуктан китеп дагы жеңил болот да. Айтор ушул жагынан көңүл бурдук. Анан Аккеме повестинде буга чейин бир канча жолу иллюстрациялар тартылган экен. Бул жолкусунда биз дагы өзүнчө атайын ушул басылышка, атайын ушул чыгарылышка өзүнчө иллюстрация тарттырдык. Бул иллюстрацияны Нурмухаммед Атабеков деген жаш сүрөтчү негизинен ошол Аккеме повестиндеги каармандардын образын чагылдырып, ар бир образ каармандын образын чагылдырып жакшынакай бир иллюстрация тартып берди. Ушундай бир жакшы бир жасалган менен чыкты десек болот. Китептин демөөрчүсү ким? Китептин демөөрчүсү биз окуу басма өзү чыгардык. Анан албетте бул жерде Айтматов коомдук эл аралык фонду бар. Ошол фонддун дагы колдоосу бар.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Күн Чубак түз эфирдеги программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн адабият күнүнө жана Залкар жазуучу Айтматовдун туулган күнүнө карата өткөрүлө турган республикалык китеп окуу конкурсу жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институтунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин доктору Айнура Кадырмамбетова жана окуу басма үйүнүн жетекчиси Сейитбек Идирисов. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Телефонуңуздар болсо айтып койсоңуздар. Телефондор иштеп жатат. 39 16 10. Эгер мобилдиктен чалам десе 705 0705 65 66 10 чалсаңыздар болот, суроо берсеңиздер болот. Биз маегибизди уланта берели. Сиздердин конкурстун шарты боюнча катталуу жүрүп жатат да азыр, 5-чи. Катталуу азыркы учурда жүрүп жатат. Катталгандар барбы? Кандай? Сентябрь айынын 20-сында башталган каттоо. Декабрь айынын ошол 10-уна чейин уланат каттоо. Катталуу өтө эле жөнөкөй. Бул жерде биз баягы соц тармактардагы баракчаларыбызга дагы жарыялаганбыз. Телефон номерлери аркылуу. Телефон номерлери аркылуу айтып койсок болот. 0775 33 35 46 номерине чалып, WhatsApp аркылуу катталып койсо болот. Же болбосо 3w-oku-biz-kg сайтына кирип туруп онлайн катталса дагы болот. Катталгандан кийин өзүнүн кайсыл жерден анан кайсыл китептен катталып аткандыгын билдирип коюш керек. Биздин каттоого киргенден кийин андан кийин ошол сынак 15 декабрь күнү деп белгиленди. Республиканын баардык аймактарында бир мезгилде. Ошол 15 декабрь сынак күнгө жакындап бир жума калганда биз ошол катталган катышуучулардын ар бирине байланышка чыгып, алардын кайсыл областтан кайсыл жерге саат канчада келип сынакка катышыш керектиги боюнча маалыматты беребиз. Анан ошол боюнча келип туруп сынакка келип катыша берсе болот. Бишкектен катталгандар кайсы жерде болот? Бишкекте катталгандар негизинен Улуттук илимдер академиясы Тил жана Адабият институтунда болот буюрса. Анан ал жерден сырткары дагы азыр башка окуу жайларындагы ойлонуп мындай сүйлөшүү метод атабыз. Эгерде катышуучулар көп болуп биздин академияга батпай калтырган болсо, башка окуу жайлар менен дагы сүйлөшүп, азыр Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен дагы байланышып ошол менен сүйлөшүп атабыз. Буюрса биз ошол жакындап калганда кайсы жерде болуп тургандыгын жарыялайбыз, маалымат беребиз. Ошо конкурска катышуучу киши канча убакытта конкурстун шарттарын аткарып чыгып кете алат? Аз эле убакыт болсо керек, же отуруш керек көпкө? Биз ал жагындагы сөздү эске алдык. Мисалы үчүн бир китептен 60 суроо бериле турган болсо, ар бир суроого 2 же 3 мүнөттөн убакыт берилгенде 1,5 саат убакыт кетет. Бул мен ойлойм, баягы катышуучулар үчүн жакшы эле бир ыңгайлуу болуш керек бул убакытчы. Мисалы үчүн 60 суроону 1,5 сааттын ичинде мен оюмча кененинде толтуруп чыгышат да. Телефон чалып аткан угарман бар, угабыз, саламатсызбы? Саламатчылык, чоң рахмат. Бул Бишкектин аты Нурница. Саламатсызбы? Бере турган суроом бул мындай ооз экизүндө болобу же тест түрүндө болобу, же болбосо жана экзамен бергенде ошону элестетип атабыз да сиздер айтып атканыңыздарга караганда. Анан мен экинчи бере турган суроом, мен бул суроону көптөргө берип бирок аябай канааттанбай келатам ушунга чейин. Толор кулаганда деген чыгармасын мен 2 жолу окуп чыктым. Эми билесиздер, Айтматовдун чыгармасын бир эле окуп аны мындай ийине жеткире албайсың. Анан жанагы бир жакшы сөзү бар да, тагдыр да Кудай таппас табышмак экен дегенге филологдор келиптирсиздер, ушуга бир оюңуздарды бөлүшүп кетсеңиздер чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Биринчи суроо жанагы тест түрүндө, эмне түрүндө дейт, башында укпай калса керек, Ошо тест биз жана башында айттык элек, дагы жолу кайталап коелу. Ар бир китептен тест түрүндө суроолор берилет. ооз-2 түрүндө эмес, кагаз түрүндө берилет. Ал тестте ар бир суроонун 4төн жообу болот. Баягы стандарттуу тест сынактар болот эмеспи? Ошол сыяктуу эле. Бир суроонун 4 жообу болот. 4 жооптун бирөөсүн туура белгилеш керек, туура жоопту таап белгилеш керек. Андан кийин ал жерде эч кандай жазуу эч нерсе болбойт тестте.
же бир суроо берип туруп ушул суроого сиздин оюңуз кандай деген сыяктуу бир суроолор берилбейт. Бул баягы биздин тесттин стандартына да туура келбейт. Экинчиден биз баягы компьютерден жыйынтыкты чыгарганда дагы программага мындай туура келбейт да бул нерсе. Ошон үчүн суроолор менен гана жооптор берилет, ошону гана белгилеп туруп чыгып кете бересиз сынакта. Экинчи суроого эже тоолор кулаганда романы жөнүндө сурап атат да. Ошо мен бир сүйлөм айтты, укпай калдым да жакшы. Мен да жакшы түшүнбөй деди, бирдеме деди. Чынында Айтматовдун бул тоолор кулаганда повести романы кайсы тилде окуду экенин билбейм, бирок кыргыз тилинде окуса керек чамасы. Чынында бул эми Айтматовдун бир даанышмандык карыялык куракка келгенде жазган эң акыркы роман болуп эсептелет. Бул чынында татаал роман. Аны башка чыгармаларын деле бир жолу окуп ошондо айтылган ойлордун баарын толук камтып калууга мүмкүн эмес. Ал эми тоолор кулаганда романындагы ошондой эле бир кеминде эгер чындап толук түшүнөм десе 2-3 сере окушка туура келет болуш керек да, толук түшүнүү аракетинде. Бирок ошондо дагы мен толук Айтматовдун айткан оюн билип алдым деп айтыш өзү кыйын да. Анан бир Кудайга байланыштуу, тагдырга байланыштуу бир сүйлөмүн окуду, жакшы болбой калды мага. Эми Айтматовду мындай өтө динчил болгон деп айтсак да болбойт, динсиз адам болгон деп да айтууга мүмкүн эмес. Себеби Айтматовдо бир ушундай ой жашады окшойт. Эми бул кишиде ушундай болчу да, мен бир ушундай айтканы бар эле. Мен мисалы үчүн Европада христиандардын чиркөөсүнө киргенде дагы мен өзүмдүн кандай десем, өзүмдүн мыйзамым, өзүмдүн бир түшүнүгүм менен Кудайга кайрылууга жол болуш керек дегендей да. Же болбосо европалык адам батышка чыгышка келгенде дагы мисалы үчүн ошол эле мечитинде Кудайга өзүнүн ишеними менен кайрылууга укугу бар болгондой бир өз ара түшүнүүчүлүк болуш керек. Адамдар ушундай бир деңгээлге келип жетти, ошо дегендей бир ойлорду айткан учурлары бар да өзүнүн мындай публицистикаларындачы. Чынында ушундай эми мындай караганда эми христиандардын чокусунда бир Кудай отуруп алып, ислам дүйнөсүндөгү адамдардын үстүндө башка бир Кудай отуруп алып, же болбосо буддисттердин башында башка бир Кудай отуруп алган жери жок да. Чынында ар ким Кудайга өзүнүн түшүнүгү, өз дити, өз дини менен кайрылат, бирок эгерде болгон болсо бир Кудай болуш керек да. Анан ушундай эле ойлорду айткан болуш керек. Эми тагдыр деген дагы ошол бир белгисиз бир күчтөр тарабынан бир аны эми ар кандай атаса болот, бир адилеттик, бир таразалап туруучу бир өзгөчө бир сыйкырдуу күч бар дегендей ойду айткан учуру бар да. кошумчалап кете турган бир нерсе бар. Албетте баягы тоолор кулаганда чыгармасы өтө маанилүү чыгарма. Эми бир эле чыгарманы маанилүү деш туура эмес болуп калат. Айтматовдун баардык чыгармалары өтө терең мааниде, өтө жакшы идеялар менен жазылган. Бирок Айтматовду тааныш үчүн эми баягы окурман катарында пикирим да, тааныш үчүн Айтматовдун китептерин окуш керек экен. Толук окуш керек. Ооба, толук окуш керек экен, кайра казып окуш керек экен. Балким ошондо Айтматовдун баягы дүйнө таанымын ошондо түшүнгөнгө болот да. Албетте түшүнүү ар бир окурмандын өзүнүн деңгээлине жараша болот. Мисалы үчүн Айтматовдер окуса башкача дүйнөсүн түшүнүшү мүмкүн. Же болбосо мага окшош карапайым катардагы окурман окуса ал башкача идеяны алып чыгышы мүмкүн. Мен баягы Айтматовдун жана эже дагы жогору жакта жакшы түшүндүрүп айтып өттү. Ал кишинин дүйнөсүн тааныш үчүн анын китептерин кайра казып окуш керек деген пикирди айткым келет. Экинчиден Айтматовдун эмне үчүн ушул китептери коюлду деген бир мындай ушул суроо көп окурмандарга мындай эме болуп атат окшойт да, кызыктуу болуп атат окшойт. Биз жогоруда Айнур аябай жакшы түшүндүрүп айтып өттү. Бул китеп бүгүнкү күндөгү баягы актуалдуу маселелерди кыйырманды таасын чагылдыргандыктан ушул китептерди тандап алдык дедик. Бирок бул китептерди тандап алуу менен Айтматовдун башка китептерин биз чанган жокпуз. Буюрса ушул салтты угулап Айтматовдун жыл сайын буюрса ушундай башка чыгармаларынан дагы республикалык деңгээлде конкурстарды уюштура ал деген оюбуз бар. Бул салттуу түрдө жыл сайын уулана турган болсо, балким
бир канча жылдын ичинде Айтматовдун китептерин бүт республиканын баардык аймактарына баягы окуткан болот элек да. Буюрса бул китеп 3 китеп менен эле чектелип калбайбыз. Мындан кийин дагы уланталы деген оюбуз бар буюрса. Урматтуу угармандар, Күн Чубак Түз эфирдеги программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биздин студиябызда Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институтунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин доктору Айнура Кадырмамбетова жана окуу басма үйүнүн жетекчиси Сейитбек Идрисов чакырылды. Биздин бүгүнкү сөз республикалык китеп окуу конкурсу жөнүндө болууда. Эгерде биздин угармандар ошол конкурска катышам десе, ушул уктурууну аягына чейин уксаңыздар болот, маалымат алсаңыздар болот, телефон чалсаңыздар да болот. 39 16 10 0705 65 66 10. Маегибизди уланталы. Бул быйыл өтө турган конкурс болуп атат. Кийинкиге кандай пландар бар? Бул уланабы ушуну менен? Кандай дейсиздер? Жана жогоруда айтып өттүм, буюрса улантабыз. Жалаң эле Айтматовдун тегерегиндеби же башка? Биз азыр ушул Айтматовдун китептеринен уланталы деген оюбуз бар. Албетте башка китептер дагы кошулушу мүмкүн. Маегибизди андан ары уланталы. Орус тилдүүлөр катталып атабы? Же катталган жокпу? Же анысы белгисизби азыр? Бүгүнкү күндө биздин уюштуруучулардын катарында ый каташыт коомдук жаштар фондунун республиканын баардык аймактарында өкүлчүлүктөрү аркылуу ошол республиканын баардык райондорундагы керек болсо айылдарына чейин мектептерде, жогорку окуу жайларда, маданий мекемелерде, баардык жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошол жердеги катышуучуларга конкурстун шарттары боюнча кайсы китептен кандай катышса болот, айтор ушул конкурстун жүрүшү боюнча кеңири маалымат берилип атат. Анан ошолордун катарында бүгүн бир айдан ашып калды конкурстун жарыяланганына. Түшүндүрүү иштерибиз дагы күн сайын улантылып атат. Ошол бир айдын жыйынтыгында бүгүнкү күндө ушул 3000ден ашып калды азыр катталган окурмандар. Бул дагы 2 ай убактыбыз бар. 2 айдын ичинде дагы бул көрсөткүч дагы көтөрүлөт деп ойлойбуз. Албетте баягы катышуучулар ушул нерсени эстен чыгарбаш керек. Буга чейин сиздер чыгарманы жөн эле окуп койгон болсоңуздар, бул жолкусунда балким ошол конкурска коюлган байгеге мен дагы ээ болот бекемин деген бир жакшы тилек менен кайра казып окуп, Айтматовду дагы жакшыраак түшүнгөнгө аракет кылып, башкача бир көз караш менен окутуп болушуңуздар керек. Бул сиздер үчүн өтө артыкчылык жагы болот. Экинчиден, албетте баягы байгеге жетип кала турган болсоңуздар, бул сиздер үчүн кийинки чыгармаларды окуганга, башка китептерди окуганга чоң бир стимул болот деп ойлойбуз да. Байгелер жөнүндө дагы. Ошо байгелер жөнүндө дагы айта кетели. Байгелер жөнүндө кылым картар бир күндүн байгеси чоңураак, ак кеменики андан кичирээк болуп атат. Бул көлөмгө жараша болсо керек, Көлөмгө жараша белгиленди. Жалпы конкурстун байге фонду 300 000 сом деп белгиленди. Уюштуруучу мекемелер тарабынан. Биринчи кылым картар бир күнгө биринчи орунга 50 000, экинчи орунга 30 000, үчүнчү орунга 20 000 сом акчалай сыйлык коюлду. Андан кийин 4-чү орундан 5-чи орун, 10-чу орунга чейин атайын кызыктыруучу сыйлыктар берилет. Анан ушул эле китептин орусчасынан дагы байгелер ушундай эле. Анан Ак кеме повести бир аз чаканыраак болгондуктан биринчи орунга 30 000 сом, экинчи орунга 20 000 сом, үчүнчү орунга 10 000 сом, анан 4-чү орундан 10-чу орунга чейин кызыктыруучу сыйлыктар каралды. Башкача айтканда кайсыл китептен катышсаңыз, ошол китептен буюрса жакшы бир байгелерге жетишесиз деп ойлойбуз. Анан байге фондун жана жогоруда айтып өттүм, бул республиканын баардык аймактарынан жыйынтыктар чыккандан кийин биз ошол сынак болгондон бир жумадан кийин буюрса жыйынтыгын чыгарып Бишкекте Кыргыз драма театрында 21 декабрь күнү салтанаттуу раземде ошол байгеге ээ болгон окурмандарды чакырып Бишкекке, эгерде региондон болуп кала турган болсо, ошол жерде салтанаттуу түрдө белгилүү коомдук ишмерлер, маданий ишмерлер, мамлекеттик мекемедеги кызматкерлер, жетекчилердин астында буюрса ошол жерде салтанаттуу түрдө байгебизди тапшырабыз. Адатта көп эле конкурс уюштургандарды байкап жүрөбүз да, мындай кылышат, суммасын ачык айтпайт же ачык айтса дагы кийин
тапшырууга келгенде аны кемитип коюшат дегендейчи. А сиздер ачык жазыптырсыздар. Биз баардыгын ачык жаздык. Мм. Сынакты дагы буюрса калыс түрдө ачык өткөрөбүз. Жакшы. Мен Сиз адабиятчы, чоң адабиятчысыз. Катышасызбы сиз? Мисалы. жок, мен эми биз Уюштуруучу. уюштуруучу мекеме болгон үчүн биз катышпайбыз. Анан мен учурдан пайдаланып, биз менен максатташ болгон, идеялаш болгон, өнөктөш, демилгелеш мекемелерди өзгөчө мындай ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун жетекчиси Акынбек инимди жана окуу басма үйүнүн жетекчиси Сейитбек иниме ыраазычылык билдирип кетким келип атат да. Биз албетте мамлекеттик мекемебиз, илимий мекемебиз, Илимдер академиясы. Биз илимий иштерди жазабыз албетте. Айтматовдун 90 жылдыгына карата 10 томдук даярдадык. Ал боюнча жана орус тилиндеги 5 томдук изилдөөлөрдүн жыйнагын чыгардык, кыргыз тилинде 3 томдук изилдөөлөрдүн жыйнагын чыгардык. Андай иштерди биз жүргүзүп келе жатабыз. Илимий конференцияларга болсо барып, аларда ошо Айтматов боюнча маалыматтар топтоп өзүбүздүн ой пикирибизди айтып келип атабыз. Бул башка жагы. Ал эми жалпы Кыргызстандагы карапайым калк деңгээлине жеткириш үчүн мына ушу Сейитбек инимдей болгон, Акынбек инимдей болгон ушундай бир мекенчил, улуттун келечеги, ошолордун руханий саламатчылыгы үчүн күйүп ышкан ушундай жигиттер керек болот экен да. Уюштуруу иштерин көбүн ушул жаштар өзүлөрү колуна алып атат. Былтыр дагы жанагы окуган эл озот деп манас боюнча эме конкурс өткөн. Мына быйыл ушундай өтүп атат. Буюрса ушул ишти дагы биргеликте улантабыз го деген ой бар балким. Мен өткөндө айттым, Айтматов боюнча жүрө берет, аны менен кошо балким катар айттым өткөндө, Алкул боюнча, Алкул Осмонов чыгармачылыгы боюнча сен ооруба, мен ооруйн, ата журт деген теманын алдында дагы конкурс өткөрсө кандай болот? Себеби бул дагы аябай актуалдуу болуп турган нерсе. Мен жана айттым го, азыр элдер сен ооруба, мен ооруйн, ата журт дебемек түгүл, сен оорусаң ооруй бер, мен оорубайын, ата журт деп калышты да тескерисинче көбү. Мен жеп калайын, мен бир жашап калайын деп атышат да. Анан ушуну көтөрүп чыкса дагы абдан жакшы актуалдуу болмок беле дейм да. Анан элдике пропагандалоого жана Айтматовдун чыгармаларындагы терең идеяларды жеткирүүдө мындай иштер абдан керек да. Анан мынтип ушундай шылтоо менен мондай китептердин чыгып турганын өзү да жакшы. Мен жана айтып атпаймынбы, 10 томдук чыкты, 8 томдук чыкты, эми алар 2000-3000 тираж менен чыкты. Анан эми биз деле эми китеп окуган калк жок дегенде эле 6 миллиондун 2 миллиону бир китеп окуу деңгээлиндеги кишилер десек, ошого деле жетпейт. Анан мектептерде туруш керек, кыргыз адабияты кабинеттерде туруш керек, окуу программасына кирген чыгармалардын баары туруш керек. Керек болсо ошол кыргыз адабиятынан сабак берген мугалим ошол колундагы китепти үйүндө китеби жок балдарга таратып берип, китеп окууга көндүрүш керек да. Ооба, рахмат. Телефон чалып аткан угарманды угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Жакшы угул. Бул жанагы чыгып айтып конкурс боюнча. Ооба. Менде суроо деле эмес. Окуу долбооруна, окуу басма үйүнө ыраазычылык билдирип берет элем. Бул мен сырттан көп байкап жүрөм. Көп жылдан бери китеп окуу конкурстарын уюштуруп жүрүшөт. Мындай конкурстан ушу конкурска катышпаса, утпаса дагы жок дегенде элге китеп окутуп, азыр элдердин көбү китеп окубай калбадыбы? Ошол китеп окутуп элге жардам бергендер үчүн ыраазычылык билдирет элем да. Дагы көптөгөн конкурстарды өткөрүп, жакшы иштерди, ушундай сонун иштерди кыла берүүсүнө тилектешмин. Рахмат. Менин атым Бакытбек Коңурбаев, Бишкек шаарынан. Ошондой эле ушу эң негизгиси ушу Сейит байкелерге окшогон байкелер жакшы иштерди кылып атышат. Ыраазычылык. Рахмат. Байге фонду демекчи да. Мындай каражаттарды албетте мамлекет азыр бизге төлөп бербейт. Буну жеке адамдар, жеке ишканалар демөөрчү болуп атканы түшүнүктүү. Бирок демөөрчүнү таап, ошону макулдаштырып иштөө дагы кыйын иш болсо керек. Албетте. Демөөрчү болом деп эле чуркап келбейт да эч ким. Сөзсүз бул маселенин бир башка тарабы десек болот.
бул жерде биз атайын афишабызга дагы белгилеп көрсөттүк. Бул жерде мисалы үчүн Global Print, Алтын Жылдыз, Кавролин, Береке Construction, Pierre Coffee, Дост Курулуш, Айнекстан, Асур, Дент деген тиш стоматологиялык эмеси клиникасы айтор ушул сыяктуу демөөрчүлөрүбүз бар. Бул демөөрчүлөргө дагы биз баягы өзүнүн окуу долбоорунун маанилүүлүгүн түшүндүргөндөн кийин бул аябай жакшы долбоор экен, ушундай маанилүү долбоорду биз дагы колдошубуз керек экен деп башкача айтканда ошол жеке ишкерлик менен алектенген кишилер дагы бул долбоорду колдоп атышат. Албетте баягы жогорудагы Бакыт Коңурбаев деди. Бакыт Коңурбаев угарманыбыз айтып өткөндөй, китеп окуу биз үчүн аябай баягы коомчулугубузда маанилүү болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө баягы интернет, соц тармактар, айтор ушул сыяктуу замандын талабына жараша жаңы бир жараяндар бүгүнкү күндө биздин китеп окуу эмебизди мындай көндүмүбүздү бир аз басаңдатып койгон учурда. Ушундай учурда кайрадан баягы китеп окууга коомчулукту үндөп же болбосо китеп окуй турган болсок биздин жашообуз жакшы нукка бурулат. Китеп окуган кишинин жан дүйнөсү бай болот, жашоого болгон көз карашы жакшы болот, дүйнө таанымы башкача болот. Айтор баягы жашоого бир позитивдүү бир жакшы бир жашоого жетиш үчүн биз сөзсүз түрдө китеп окушубуз керек экен. Ушул китеп окуу маанилүүлүгүн жеткизиш үчүн жөн эле биз китептерди чыгарып, баягы китеп дүкөндөргө чыгарып коюп деле отурсак болот, бирок баягы окурмандарга китеп окуу көндүмүнө ошол жардам бербесек, ушул сыяктуу бир конкурстарды уюштурбасак, анда болбой калат экен да. Ошон үчүн биз ушундай китеп конкурстарын уюштуруп, ушу китепти окуунун маанилүүлүгүн коомчулукка жеткизгенге күчүбүздүн жетишинче аракет кылып атабыз. Ошол эле мезгилде ошол маанилүүлүгүн түшүнгөн ишкерлер ушинтип колдоп атышат. Анан албетте бул жерде биздин баягы уюштуруучу мекемелерге өнөктөш болгон мекемелер дагы бар. Бул жерде коомдук маданий мекемелер бар. Сиздер сыяктуу могу Кыргыз радиосу сыяктуу медиа өнөктөштөрүбүз бар. Айтор ушул бир канча баягы мекемелер ушул долбоорду колдоп, коомчулукка ушул маанилүү экен деп, ушунун маанилүүлүгүн жеткизели деген аракеттер менен биздин жаныбызда ушундай колдогон өнөктөштөрүбүз дагы бар, медиа өнөктөштөрүбүз. Ушулардын баардыгына ыраазычылык билдирсек болот. Рахмат. Бизге чалып аткан угарман бар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен радиону угуп мындай болуп атса, мен балыкчыдан 70 аскан апаңармын. Жалпы жазуучулуктун чыгармаларына аябай күйөнмүн да. Баарын колуман жетишинче окуйм, кызыгам. Анан ошо бөгөрүккө конкурс дегенде толук түшүнө албай атам да. Китепти окуп алып анан барыш керекпи конкурска же тиги ошол жерден окуйбу кандай? Түшүнүктүү. Балыкчыдан чалып атат. Апа кандай кылам дейт? Балыкчыдан чалган апабызга жооп берели. Өтө конкурска катышуу өтө жөнөкөй. Апа китепти сатып алсаңыз болот, же болбосо өзүңүздүн колуңузда мурдатан Айтматовдун китептери, томдуктары болгон болушу мүмкүн. Анан балким өзүңүздүн баягы интернет соц тармактарга киргенге мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, балдарыңызга же неберелериңизге айтсаңыз, ошол шарттар боюнча дагы кенен маалымат алып беришет. Ошондой болсо дагы кыскача айта кетели, бир ушул жерде Ак кеме повести Айтматовдун, анан Кылым картар бир күн деген чыгармалары коюлду. Ушул эки чыгарманын бирөөсүн тандап алып, андан кийин китепти 2 сыйра окуйсузбу, 3 сыйра окуйсузбу, кайра кайталап аябай өзүңүзгө сиңирип жакшылап окуңуз. Андан кийин 15 декабрда сынакка киресиз. Ал жерде сынакка киргенде ошол сиз окуган кайсы чыгарманы окусаңыз, ошол чыгарма боюнча сизге тесттик суроолор берилет. Тест боюнча дагы балдарыңыздан тактап алсаңыз болот. Кандай болот тест?
ошол тесттеги суроолорго жооп берип коесуз дагы сынакка катышкан болосуз, ошол эле негизи жөнөкөй. Уланталы мисалы көптөгөн катышуучулар катышты дейли да, анан жыйынтыгын чыгарганда бир 2, 3 же 4, 5 катышуучунун жанагы жалпы суммасыбы балы окшош болуп калсачы, анда кандай кыласыздар, кайра өтөбү? Биздин Манас эпосу боюнча уюштурганыбызда бул тажрыйба болду. Баш байгеге 3 окурман бирдей балл менен чыгып калган. Мындай учурда биз чучу кулак тарттыруу жолу менен мисалы кандай байгеге, мисалы үчүн 3 кишинин ысымын жазып эмеге таштайбыз, баягы кутучага таштап, анан кийин ошол залдан кичинекей балдарды балким чакырып, ошонун ичинен айландырып, анан ал жерден баягы лотерея сыяктуу да, ошол жерден чучу кулак тарттырабыз. Кимин, мисалы үчүн баш байге деп тарттырабыз. Баш байгеде кимдин ысымы чыкса ошого берилет. Берки экөөчү? Берки экөө андан кийин 1-2 орунга чучу кулак тартылат. 1 орунга деп дагы чучу кулак тартылып, кимисинин ысымы чыкса ошого берилет. Анан 3-сү да ошондой. Жакшы экен. Дагы бир угарман бар экен, угалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизди угатабыз. Суроо береңизби? Бериңиз. Чыгарма боюнча бизде катышат берсе болот да, Кандай? Экөөнө тең, мисалы үчүн кым катта берсин, анан ак эме болот. Экөөнө тең конкурска мисалы үчүн бирөөсүн дайындап келип атпайбы? Экөөнө тең катышып берсе болобу деген суроону бериңер. Рахмат. Буга чейин дагы ушундай суроолор болгон. Албетте катышканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бир мезгилде 2 китепти окуп, албетте жетишем десеңиз, ал өзүңүздүн эркиңиз, катышсаңыз болот. Биз ошол бир окурман 2 китептен сынакка катышам деген талаптар болгондуктан ар бир китептин сынагына ар башка сааттарга койдук. Мисалы үчүн, мисал катарында айтканда, эртең менен саат 10-до кылым картар бир күндөн боло турган болсо, саат 12-де ак кемеден болот. Демек болот экен да, Болот, сөзсүз болот. Бирок өзүңүзгө ишене алсаңыз, эме кылсаңыз болот, катышсаңыз болот. Кээде ошондой, Манаста дагы ошондой болду. Бир мезгилде 2 китептен катышсак болобу деген суроолор болду, бирок бир аз окурман үчүн бир аз оор болуп калышы мүмкүн да. Оор болуп калышы мүмкүн. Угарман бар, угабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизди угатабыз. Мен жаңы эле кошулуп калдым, бирок жана айтып атпайсыздарбы, 3 киши тең баш байгеге ээ болуп атат, Анан ошол баш байгени эле үчөөнө тең бөлүп берсеңер калыстык болуп калат да. Антесе жана биринчи место алгандарды деле кайра биринчи, экинчи, үчүнчү орун кылып, баш байгени деле биринчи, экинчи, үчүнчү кылып, үчүнчү местон алгандарды деле биринчи, экинчи, үчүнчү место кылбай эле бир кишиге бир эле тиги бир акчаны берип койбой, мындай теңдик менен берсеңер жакшы болмок дегеним да. Анан бул немеге, бул кароого, бул тестке жаш курагы чектелбейт да, Ошону эле айтайын дегем. Рахмат. Рахмат эже, жакшы суроо бердиңиз. Балким сиздин пикириңиз деле туурадыр, андай кылсак деле болот. Бирок мисалы үчүн баш байгеге биз биринчи орунга 50 000 сом деп койгон болсок, 50 000 сомду 3кө бөлгөндө аз болуп калат. Экинчи орундагы 30 000ден дагы аз болуп калат да. Үчүнчү орунда 20 000ден да балким аз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жанагындай чучу кулак тарттырганда бул эми баягы бактысына дейбизби, кандай кимисине буйруган болсо, балким ошо чучу кулак аркылуу тандаганыбыз, балким окурмандар үчүн, эме катышуучулар үчүн дагы мындай калыс болот го деп ойлойбуз да. Жакшы. Уланталы, бул ушул аракеттин баары, ушул иш чаранын баары китеп окууга үндөө болуп атпайбы? Бүгүнкү жаштар айтышат экен, мындай деп, аудио китеп окуйбуз деп. Бул китептин өзүнөн качып атышпайбы жаштар, китептин өзүн окугандан? Электрондук вариантын окушат, же иши кылып аудиосун окушат да, угушат. Же болбосо окушат. Мунун айырмасы эмне? Баары бир ал деле китеп окуп атабы? Окумуштуулар эмне дейт дейм да? Албетте, эми ким кандай кабыл алуусуна жараша болсо керек.
биз жанакы 10 томдук даярдаганда биз Ооба. электрондук вариантын кошо даярдадык. Анан көбүнүн албетте электрондук варианттары бар интернетте. Анан аудиосу деле чыккан, аны сатып алса болот болуш керек, жана дисктерин. Чыгармаларын теңинен көбүнүн аудио дисктери бар да, сатыктабы, биз Бар. бар. Угушка да болот да. Анан бирок негизи бул китепти кагаздын өзүнөн окуган жакшы го деп ойлойм да. Мен баягы мурдакы муундун өкүлү катары. Анан өткөндө Сейит экөөбүз дагы бир жерге бардык эле, экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыкты да. Чынында жанагы батыш өлкөлөрүндө азыр кайра китепке кайтуу деген нерсе келип атат да. Китепти өзүнө, Өткөндө аны эми Сейит айтат го, бир күндө канчадан тираж менен китептер чыгып атат деп атасың. Мисалы үчүн Америкада Amazon деген чоң интернет дүкөн бар. Ал интернет дүкөндө бир күндө 100.000 китеп сатылат да. 100.000 китеп. Бирок мындай карасаңыз, Америка бизден бир канча жыл алдыга кеткен өнүккөн өлкө да. Демек ошондой өнүккөн, бизден бир канча жыл алдыга кеткен өлкөдө китептер дагы деле ошондой маанилүү болуп сатылып аткан болсо, демек биз андан кооптонбой эле коюшубуз керек го дейм да. Бул китепти ушинтип улантышыбыз керек дейм. Анын үстүнө электрондук вариантта карап көрүү бул көзгө деле зыян. Анан угуудан болсо эми албетте кайра кайталап, кайра түрдүрүп угушка болот, бирок кагаз варианты жакшы го дейм да. Адамдар көзү менен көргөн нерсени көбүрөөк эстеп калат го. Анан жатып алып окуса болот, туруп алып окуса болот дегендей. Кайра кайталаса, кайра барактап, кайсы жерине кызыккан болсо ушуну кайрадан барактап тереңдетип окууга бул китеп абдан бир ыңгайлуу да. Бирок ошол эле мезгилде эксперттердин айтуусу боюнча, мисалы үчүн планшеттен же болбосо компьютерден китеп окуган кишилер мындай кагазга чыгарылган китепти караганда көп окуй албайт экен да. Себеби көзү чарчап кетет экен. Анын баягы көздүн көрүүсүнө, баягы ойлонууга, деги эле организмге чоң зыян жактары бар да. Ошон үчүн балким бүгүнкү күндө кээ бир жаштар аны түшүнбөй жаткан болушу мүмкүн. Бирок түшүнгөндөн кийин сөзсүз баягы китепти, кагазга чыгарылган китепти сатып алып, ошонун окугандыгын жакшы экендигин түшүнөт го деп ойлойм да. Анан китептин дагы бир артыкчылыгы, балдар азыр эми айтып атпайбы, абдан эле мындай интернеттик толкундар дейбизби? Балдардын жаш балдардын, калыптан элек жаш балдардын организми үчүн зыяндуу. Мисалы үчүн 1,5 саат, 1 сааттан ашык интернетте отурбасын деп атпайбы? Бул жагынан алып караганда дагы, мисалы үчүн ушу конкурска жарымысы мен ойлоп атам, жаш балдар, мектепте окуган окуучулар да катышат болуш керек, жок дегенде 3/1 дегендей. Анан мектепте өзү негизи китеп окууга көндүрүш керек да. Мектеп негизги кагаз түрүндө болуш керек да. Албетте азыр эми заман ошондой, электрондук вариантта окубагыла деп эч ким тыюу салбайт. Андан окуп деле даярданып келип конкурска катышам десе, эч кандай каршылык жок, сен китептен окуп деп эч ким айтпайт аны. Маягыбызды улантабыз, убактыбыз азайып калды, 10 мүнөттөй убакыт бар бизде. Биздин уктурууну башынан укпай калгандар үчүн биздики дагы китеп эмес да, биз дагы радиобузда угат, биздер башын укпай калса түшүнбөй калат да. Ошон үчүн ушул конкурс жөнүндө дагы бир жолу угармандарга белгилеп айтып койсоңуздар, кандай максатта, анан качан дегенди. Угарман бар экен, угуп алып анан кийин. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Мен ошо сынак боюнча суроо берген элем, жана эже айтып өттү, жашка эме болот деп. Ошону жолун укпай калдым, айтпадыңыздарбы? Эмне болот? Экинчи суроом, жанагы кайсы жака арыз ташташ керек катышат турган адамдар? Катталууну сурап атат. Каяка катталам дейт да, жана ушуну интернеттен таап алат го жаштар. Урматтуу радио угармандар, сиздерге дагы бир жолу кайталап айта кетели. Канткенде адам улуу адам болот деген республикалык деңгээлде китеп окуу конкурсу уюштурулуп атат. Бул конкурсту Ыйык ата коомдун жаштар фондусу, Окуу басма үйү жана Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институту биргеликте уюштуруп атат. Конкурска катталуу сентябрдын 20-сында башталган, декабрдын 10-уна чейин уланат. 3 китеп коюлду конкурска Айтматовдун. Биринчиси Кылым картар бир күн. Ушул эле китептин орусчасы И дольше века длится день. Анан кийин Ак кеме повести коюлду. Эгерде конкурска катышам дей турган болсоңуз, ушул 3 китептин бирөөсүн тандап алып катышсаңыз болот.
кааласаңыз эгерде китеп жок боло турган болсо сатып алсаңыз болот. Республиканын баардык аймактарында китеп дүкөндөргө сатууга чыккан. Эгерде өзүңүздө болгон болсо ошол өзүңүздөгү колуңуздагы эле китеп менен окуп катышсаңыз болот. Катышыш үчүн эң биринчи катты алып алышыңыз керек. Биздин соц тармактарда окуу долбоору деген соц тармактарда бүт шарттары жазылган. Мен силерге дагы кайталап айта кетейин. WhatsApp аркылуу катталамын десеңиз 0775 33 35 46 номерине аркылуу катталсаңыз болот. Же болбосо онлайн катталуу 3W окуу /biz/kg сайтына кирип онлайн катталсаңыз болот. Катталгандан кийин кайсыл аймактан, кайсыл китептен катталып жаткандыгыңыз боюнча жазып ушул жерден белгилеп коюшуңуз керек дагы. Анан 15 декабрь күнү республиканын баардык аймактарында, баардык областтын борборлорунда сынак болот. Ошол сынакка келип катышсаңыз болот. Сиз катталгандан кийин биз ошо 15 декабрга бир жума калганда сизге кабар беребиз. Кайсыл жерге келип саат канчада келип катышсаңыз болот. Биз сизге алдын ала маалыматты беребиз. Рахмат. Интернет колдонуучу Абдысайт Айникеев деген угарманыбыз Иркутскиден жазып атат. Сиздерге ыраазычылык маанилүү маек дейт. Бошогондо окуп турам, Айтматовду дайыма 8 томдугу колумда дейт. Кыскасы сиздин сөздөргө кошулам, табигый жасалмасыз окуганга жетишүү пайдалуураак деп кыскасы пикирин бизге билдирип атат. Жана ишиңиздерге ийгилик каалап, ишиңиздерди колдоп атат. Иркутскиде болсо дагы, жүрсө дагы Айтматовду окуп жатам дейт. Жер-жердегилерге деле ушул шарт, Баардык жерге бирдей. Баардык жерде ушул. Баардык жерде бирдей. Убактыбыз аз калды. Айнур, айтсаңыз, сизге суроо. Айтматовдун китептери чыгып эле жаткандай да, бир карасакчы. Мына чыгарып деле жатышат. Бирок бул жетишсиз, жетиштүү болуш үчүн эмне кылыш керек? Эми жетиштүү болуш үчүн мынандай конкурстар уюштурулуп туруш керек. Анан кайрадан өзүнчө ар кандай оформленияда ар бир китебин өзүнчө чыгарып турса да болот. Анан колдон келсе ушу мектептер үчүн илгери мектеп басмасы деген бар эмес беле? Ооба. Ошондой кылып чыгарып турса болот. Ар кандай комментарий менен коштоп чыгарыш керек. Негизинен ушу мектептерге басым жасаш керек го деп атам да. Азыркы балдар ушу такыр китеп окуудан четтеп калышты да. Анан албетте Айтматов чыгармалары бизде эле чыгып аткан жери жок, баардык жерде чыгып атат. Мисалы үчүн былтыр 90 жылдыгында биз Кытайга, Пекинге барып келдик. Мени ошол жерден таң калтырганы, мисалы үчүн 90 жылдыгына карата 6 томун чыгарыштыр, 6 китебин. Алар өздөрү да, Кытай тилинде. Анан мен азыр соткамада тартып алдым эле. 87-жылдан баштап жанагы өзгөчө плаханын котормолору 87-жылы эле бир 4 жолу кайрадан басылыптыр. Эми алар миллиардтаган калып да. Анан жылына 87-жылы 4-5 басылмасы бар экен, ар кандай тираж менен. 88-жылы кайра басылыптыр, ошол эле плаха 89-жылы басылыптыр. Анан бардык чыгармалары көп. Анан дагы мисалы үчүн Гүлсараттын эле бир 4-5 жолу которулган экен. Эми аларда жанакындай эмелер, кандай десем, диалектилер бар экен да, кээде алар бири-бирин да түшүнбөй калат экен. Кытай тилинин ичинде дагы ошондойлор бар экен. Ошон үчүн Айтматовду Кытай тилинде эле 4-5 котормочусу бар экен, Гүлсараттын эле дегендей да. Анан казак туугандар жылына чыгарып атышат. Алар да 90 жылдыгына мисалы үчүн 5 китебин чыгарды. 5 том. 5 том эмес, мындай том деп эле бөлөк аңгемелери, повесттери, публицистикасы дегендей кылып, анан 2 роман өзүнчө кылып чыгарышты. Түрктөр аябай серийный кылып чыгарып атышат дегендей. Бирок ошол сатылып аткан үчүн басмадагы ошо эмени спросту карайт да, кандай суроо талап бар дегендей. Демек Айтматовго суроо талап дагы деле көп. Кыргызстанда чыгарса деле басмалар мындай андан уттурбайт го дейм да. Бирок бизде албетте жанакы канчалык тираж көп болгон сайын китеп арзаныраак чыгат да. Бизде ошол жагы бар да бир аз. Эми бизде окурмандар азыраак, өтө көп чыкты дегенде деле бизде азыр 3000 тираж ашып кеткен. Эми 3000 деген 6 миллион калк үчүн эми анын 3 миллион окуса деле 3000 деген өтө эле бир тамчы болуп калып атат да. Кошумчалап кете турган нерсе. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 176 тилге которулуп, 128 өлкөдө 100 миллиондогон нускада басылып чыгыптыр да. Кээ бир өлкөлөргө барсаң, мен чет өлкөлөргө барганда ошол Кыргызстанды тааныбаган кишилер болушу мүмкүн, бирок Айтматовду таанышат да. Башка айтканда Айтматовдун китептерин чет өлкөдө көп окушат, мындай айтканда. Эми биз ошол чет өлкөнүн карап, чет өлкөдө окурмандарды карап,
Айтматтын дүйнөсүнөн, Айтматтын чыгармаларына ушундай өздөрүнүн жашоосуна жакшы табылгаларды алып аткан болсо, биз кыргыз окурмандары эмне үчүн мындан артта калышыбыз керек? Биз өзүбүздүн баягы залкар жазуучубузду ардактап, ошонун идеяларын, ошонун китептерин окуп, ошонун баягы чыгармаларындагы идеялар менен жашасак, балким биз баягы жашообузда көп маселелерди мындай чечкенге берип жол тапмакпыз да. Ошон үчүн баягы дагы бир жолу баягы окурмандарга айтышыбыз керек. Бул конкурс жөн гана баягы сиздердин китеп окушуңуздарга жөн гана бир өбөлгө болчу эле нерсе, демилге. Эң негизгиси өзүңүздөрдө болуш керек. Баягы китеп окуп, баягы ошол Айтматтын китептери болобу же болбосо башка китептер болобу, ошол китептерди көбүрөөк окуп, баягы жашообузга бир жаңылык киргизели десек, китепти көп окушубуз керек. Өзүбүздүн баягы элибизди өнүктүрөлү десек, мамлекетибизди өнүктүрөлү десек, биз китеп окушубуз керек экен. Ошон үчүн баягы бул конкурс баягы окурмандарга баягы уюштуруучулар ушундай бир конкурс уюштуруп коюптур деп эле карабастан, бул конкурстун баягы маанилүүлүгүнү ар бир окурман сезсе деп ойлойбуз да. Жакшы, биздин убакыт азайып баратат. Эгер угарман болсо угалы, соңку угарман болсун. Алло, саламатсызбы? Аябай жакшы кеш баштап атсыңар. Ошо кайра WhatsApp номерди айтып койсоңор. 0775 33 35 46. 0775 33 35 46. Ушул номерге чалып, WhatsApp аркылуу ушунан катталса болот. Урматтуу угармандар, эгерде өзүңүздөрдүн билимиңиздерди дейбизби, окумалдыгыңыздарды сынайм десеңиздер, мына ушул республикалык китеп окуу конкурсуна катышыңыздар. Шарттары да абдан жөнөкөй эле экен, убакыт деле көп кетпейт экен, байгес болсо жакшы экен. Эгерде байгелүү болуп калсаңыз, бул жаман эмес. Бул конкурс кийинки жылы дагы уланат экен. Бул эң жакшы нерсе. Баягы биздикилер эмени деле жанагы лотереяны деле сатып алып ойнотушат эмеспи? Ага караганда бул билимин китеп сатып алып катышкан жакшы. Ооба, бул башка нерсе болуп атпайбы? Ошон үчүн баарыңыздарды ушул конкурска катышууга чакырсак болот, Баарыңыздарды чакырабыз. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, сиздер Күн чубак деп аталган түз эфирдеги программабызды уктуңуздар. Бүгүнкү биздин сөз республикалык китеп окуу конкурсу жөнүндө болду. Уктуруубузга Улуттук илимдер академиясынын Тил жана Адабият институтунун жетектөөчү илимий кызматкери, филология илимдеринин доктору Айнура Кадырмамбетова жана окуу басма үйүнүн жетекчиси Сейитбек Идрисов келип катышты. Сиздердин жана биздин суроолорго жооп берди. Уктурууну мен Элмира Ажыканова алып бардым. Саламат туруңуздар.